Дүйнөбүздөгү азыркы согуштар Иран, Израиль биринчи Фаластинди жок кылууга канчалаган кыймыл аракеттерди кылды. Атпаган бомбасы, колдонбогон наружасы калбады. Жер менен да кирди, асман менен да кирди, кемелер менен да кирди, айтор кирбеген кыймыл аракет калбады. Ар кандай кыймыл аракеттер менен кылууга аракет кылды. Бирок мен айтып жаткан согуш маселелери, согуш тактикалары, согуштун ыкмалары бул маселелер эмес. Албетте буларга карата армия, генерал, командир, бригадир айтор бардыгы бар, жетерлүү. Мен айта турган маселелер бүгүн коркутуу маселелери, психологик травмалар, согуштан келип чыккан натыйжалар. Бүгүн карасак, еврейлер дейбиз, ошо Израиль. Бүгүн кээ бир адамдар айтып атат, Америка Израилди колдонот деп. Кээ бирөөлөр айтат, Израиль Американы колдонот деп айтып атат. Кандай? Америка ар дайым бир мамлекетти ортого коюп, ошо араб мамлекеттеринде дүйнөнүн 48% нефти ошолордуку болсо, жердин астында болсо, ошолорду ээлеп алуу максатында бир мамлекетти ортого коюп согушат, ошолордун нефтин, кен байлыктарын, алтын байлыктарын алуу максатында. Америка эч качан ачык өзү чыкпайт, себеби ортого бир мамлекетти коюп, андан аны колдойбуз, аны дух беребиз, аны эме кылабыз деп, ошол аркылуу согушкандын аракетин кылат деп айтышат. Негизи максат кен байлык, алтын дейт. Кээ бирөөлөр айтат, Израиль тескерисинче ошо Американы ээлеп алган, Американын буйругунан чыкпайт, акчанын бардыгы, доллардын бардыгы кимде? Еврейлерде деп айтышат да. Бирок чындап дүйнө рыногуна карасаңыз, Американын да күчтүү орундарын карасаңыз, еврейлер отурат да. Күчтүү месаларында. Акчанын дагы көбү еврейлерде болуп атпайбы? Дүйнө рыногундагы, дүйнө суусундугу болсун, дүйнө продукта жааты болсун, еврейлерге кетип атат. Согуш маселелеринде бүгүн салыштырып карасак, ар бир учурда согуш болуп келген. Кээде ал диний көз карашта, кээде ал алтын байлык, бийлик маселесинде, кээде ал касташуу маселелеринде, сен мени ушунча жеримде өлтүрүп кеткенсиң, мен дагы өлтүрөм деп, ошонун натыйжасында касташуунун негизинде дагы согуштар болуп келген. Бирок бүгүнкү согуш, бүгүн эч унчукпаган Путин дагы сүйлөп, 3-чү дүйнөлүк согушка карап кетип атабыз дегени, бул өтө чоң чакырык болуп атат да, урматтуу мекендешим. Силер дагы даярдангыла, көзүңөрдү кыскыла, чоң бир нерсе күтүп турат бизди деген нерсени, маанисин билдирип атат бул маселе. Чындыгында согуш маселелери, бүгүнкү согуш маселелерин кандай деген маселеде мен ойлондурган маселе 3-чү күч. Бүгүн эң күчтүү күч ошол Америка, анан Россия деп ойлоп атабыз. Бул жерде кагылышуулар, көп кагылышуулар не Россия менен Американыкы болуп келген негизи. Ортого эки кичине мамлекетти коюп алып согушуп келишкен, Бирок бүгүнкү күч, 3-чү күч бул Кытай. Мен ойлондурган өтө катуу күч дагы бул Кытай. Себеби көп күчтүү мамлекеттин папперсиден баштап көздөгү ачкысын дагы алмаштырып кое турган бул Кытай болуп калды да бүгүн. Экономикасы ушундай күчтүү деңгээлде өнүктү. Курал жарак, армия билип көрбөгөндөй, көлбөгөндөй илим техникада өнүгүп кетишти. Кайсыдыр мамлекетте күчтүү болуп атса физически, спортсмен болуп атса, бул мени ойлондурбайт. Бирок кайсыл жакта мамлекет илим жактан өнүгүп атса, бул мени кадимкидей коркутат. Себеби илим менен сынбайт да эч качан. Мамлекет сынбайт. Илим, алардын кайсыдыр мамлекеттин фундаменти илим боло турган болсо, бул мамлекет мени чындыгында коркутат. Кайсыдыр мамлекеттин астында алтын байлыгы, күчү болуп атса, бул мени ойлондурбайт. Айтайын дегеним, Кытайдыкы ушундай болуп атпайбы? Фундаменти илим болуп атпайбы, урматтуу мекендештер? Ушул нерсе коркутат. Пайгамбарыбыз бекеринен Кытай тууралуу маселелерди айткан эмес. Илимди Кытайдан болсо дагы алгыла дегени, Кытай күчтүү державага өнүгөт деген маанини пайгамбарыбыз ошол учурда эле айтып койгон экен да. Кытай менен Япониянын согушун айтсак, мына 37-38 жыл, 1937-38 жылдары Япония Кытайдын үстүнөн басмырлык кылып, аларды салыгын алып, алардын үстүнөн башкарууну ниет кылып согуш ачат. Анан Кытайдын ошол учурда Нанкин борбор шаарына келип, ошол жерди ээлеп алышат япондор. Ээлеп алгандан кийин ошол маалыматтарга ишене турган болсок, 300 миң, урматтуу мекендештерим, ошол жерде 300 миң адам аябсыз өлтүрүлгөн. 300 миң не деген адам, урматтуу мекендешим? Не деген адам? Алар аскерлер болсо макул эле, өлтүргүчтөр болсо макул эле, алар тынч эле жашап аткан карылар, кыздар, жаш балалар болчу, ошого адамдарды өлтүрүп салышкан. Андан кийин 20 миңден ашык кыздарды зордошкон.
Согуштагы эң жаман тактика не? Аскерлерге приказ берилет, силер ушул жерде элесеңер, кыздары дагы силердики, алтыны дагы силердики, каалаган нерсе силердики дейт. Бул согуштун эң жапайы түрү да. Пайгамбарыбыз согуштун дагы тактикасын, эрежесин үйрөткөн. Даракка өрт койбогун, сага зыян бербеген адамды өлтүрбөгүн, аялдарды, кыздарды өлтүрбөгүн, зордобогун деп пайгамбарыбыз бүт эрежеде үйрөтүп кеткен. А бул Кытай Япония согушундачы. Япония өтө күчтүү деңгээлде өнүктү. Андан кийин өнүгүү Кытайга өтүп кетти. Кытай азыркы учурда өтө өнүгүп кетти. Согуштун натыйжасы өтө жаман. Бир окуяны айтып берейин. Сириялык бир жаш бала эртең менен көзүн ачса, үйү жарылып кеткен, өзү тууган үйүнө көзүн ачкан. Тирүү калган. Атасы тирүү калган, апасы бирок ошол жакта каза болгон, көз жумган. Душмандар тарабынан. Сирия болду. Сириядан кийин азыр Палестин маселеси, мусулман мамлекеттер өтө чындап жүрөктү оорутат. Бул жаш бала ошол колсуз калды, инвалид дагы болуп калды да. Эми бул өмүр бою жакшы жашай албайт. Мамлекети тынч эмес, мектеби жок. Ата-энеси жок. Атасы оорулуу болуп калды, апасы каза болуп калды. Бул окуя ушул жерден бүтөт. Бирок мен бул нерсе менен эмнени айткым келет? Бул дүйнө жүзүндөгү согуш болуп жаткан мамлекеттеги жашап жаткан жаш балдардын ыйы да, сызы да. Мен жаш балдар атынан сүйлөп атам. Бул жерде ата-энеси өсөт, билимсиз өсөт, баардык нерсе системалуу түрдө токтоп атат бул бала үчүн. Келечек токтоп атат. Чындыгында каякта бомба түшөт экен, каякта не бар экен деп мынтип жүрүш, качан мени өлтүрүп кетет экен, каяктан бир снайпер чыгат экен деп кыжаалат болуп жүрүш. Ошондуктан да эң чоң байлык тынчтык, урматтуу мекендешим. Ибрахим алейхиссалам Кабага колун коюп, Кабаны куруп бүткөндөн кийин сен тынчтык шаары кылган Аллахым бул шаарды деп дуа кылган эмеспи эгерне? Тынчтык шаары. Тынчтыкка эч нерсе жетпейт. Үйүңдөгү наныңда жыйылбай каласың эгер тынчтык болбосо. Чындыгында, урматтуу мекендешим, адамдык баалуулуктарды жоготот, элдердин арасында кастыкты өтө күчтүү козутат, муунду жабыркатат. Бул согуш. Ошондуктан да ойлонушубуз керек. Согуш адамда тарыхында эч бир жеңишке жеккен мамлекеттерге пайда алып келген болушу мүмкүн, бирок зыян ар дайым болуп келген. Бул жерде кээ бир зыяндарын айта турган болсом, эң биринчи адам өлүмү. Куралдуу кагылуучулардан миңдеген адамдар, танка, автомат, АКС, АКСМ, айтор бардык курал жарактын негизинде миллиондогон адамдар өлгөн. Каза тапкан. Согуш чындыгында өлүм да. Чындыгында өлүм. Бул балким кээде саясий көз карашта, балким ошо алтын күмүш, балким ошол бир нерсени көздөп, бирок жер маселесин көздөп кээде, бирок аягы өлүм да. Көпчүлүк адамдар өлүп кетет. Эң жаманы эч кандай күнөөсү жок, эч кандай кылмышы жок адамдардын өлүп кетиши. Экинчиси, качкындар саны өтө өсөт. Согуш болгон жерде ким жашагысы келет? Үй жайын таштап башка жакка көчкөн адамдардын саны өсүп кетет. Чындыгында өсөт. Ошол Сирия маселеси болгондо сосед өлкө ошо Туркияга канча качкындар качып кетти, байкуш мусулмандар качып өттү. Согуш маселелери чындап үй жайсыз калтырат. Үй жайың болсо дагы тынч отура албайсың, качан бир жерден жаудырып кетет экен деп. Ошондуктан да качкындар саны өтө күчтүү деңгээлде көбөйөт. Балдар сарсана болот, көз жашат, кыздар зордук кылат. Жаракаттар жана майыптар. Майыптар өтө күчтүү деңгээлде көбөйөт. Жоокейлер дагы, тынч тургундар дагы дене мүчөлөрүн жоготот. Өмүр бою майып болуп калат. Согуштан калган адамдарды карасаңыз, ошо 45-жылдагы согуштагы. Көпчүлүк аксакалдардын кулагы укпайт, же стресс, же депрессия, же көбү убактыраак эле өлүп кеткен. Согуштан эсен аман чыктым деп туруп эле эртеси күнү өлгөндөр толтура болгон да. Неге? Согуштун жаракаты бүткөн эмес. Андан кийин эң жаманы балдардын тагдыры, урматтуу мекендешим. Балдар биздин келечегибиз. Өзүбүз жетпеген нерсеге балдарыбыз жетсин дейбиз. Өзүбүздүн жүрөгүбүз балдарыбыз дейбиз, Ошо балдардын тагдырын бузушуна себеп бул согуш экен. Эң жаманы, согуш балдардын балалык доордун урдайт, жетим калдырат.
аскерге айлантат. Ошо согуш 41-45-жылдагы согуштагы мисал 15-14 жаштагы балдар дагы согушка тартылган. Чыңгыз Айтматов чыгармаларында жазып дагы кеткен. Ошо чыгармаларын окуп чыксаңыз, мен буну армияда китепканада окуп отуруп окуган элем ошо китептерди. Балдардын тагдыры дагы бузулат экен да. Бара турган садиги жок, мектеби жок, бары жогу жабык согуш. Психологиялык жактан оорулар, травмалар келип чыгат. Стресс, бузулуу, депрессия жана коркунуч сезими жашоого өтө жашагысы келбей калат, мындайча айтканда. Жашоого тез таасирин берет да. Биздин дүйнөбүздү көрүп атканыбыз арча жаратылыш, мындай тооташ, тынчтык. Согуш болсочу, жашагың келеби? Бирөөнүн кыйналып өлүп атканын көрүп, дарыяны карасаң кыпкызыл кандар агып келип атса, бирөөнүн колу агып келип атса, суу ичейин десең бирөөнүн көзү колуңа түшүп калса, албетте коркунуч сени кыйнап калат бул учурда. Экономикалык жактан кыйроо, заводдор болсун, дүкөндөр болсун, дыйкан чарбачылык тараптары болсун, өлкөнүн экономикасы кыйрайт. Ал жерде жумушу дагы болбой, заводуң жарылып кеткен, айтор бир мамлекетке баткакка батып, сазга батып калышынын себеби бул согуш экен да. Ошондуктан да бүгүнкү учурда бир жерди ээлеп алуу максатында химиялык оружиялар өтө күчтүү деңгээлде ойлонуп табылып атат. Неге десеңиз, келет, ошо химиялык оружияларды таштайт, ал буу түрүндө болот, туман түрүндө болот, келип түшкөндө адамдар өздөрү эле кырылып калат. Тирүү жанын бардыгы өлүп калат, бирок ал жердеги заводдор, фабрикалар, алтындар бардыгы тирүү бойдон кала берет да. Анан келип ошо согушту ачкан мамлекет келип кеңири ошолордун ээлеп, үйлөрүндө жашап, кеңири не кылат, жашоосун уланта берет. Бул дегени үй жайы алтыны калсын, адам өзү жок болсун деген согуштун түрү. Билим алуу дагы токтойт. Мектептер жабылат же жок кылынат. Балдар негизинен билимден ажырайт да. Кайсыдыр бир өлкөнүн жок кылууну кааласаң билимден ажырат. Билимди жок кылып кой, же билимди туура эмес багытка берип кой, болду, алар жок болот. Ал мамлекет жок болот. Себеби бизди кармап кала турган, көп нерсени билип үйрөнүп, үлөгө, асманга күчтүү деңгээлге чыгара турган бул билим болуп атпайбы? Андан кийинки ден соолук маселеси системалуу түрдө кыйрайт. Ооруканалар иштебейт, дары-дармек жетпейт. Согуш кичине эле башталсын, баардыгы аптекага чуркайт. Неге? Эмне дары болсо алып алайын, семьям эртең бирдеке болуп калса жардам берет деп аптекага чуркайт. Эң биринчи аптекага чуркайт, андан кийинчи продуктаны ээлеп алайын деп продукта магазиндер талкаланат. Дүкөндөгү охраналар биринчи көтөрүштү баштайт көп нерсени. Согуш ушундай жаман нерсе. Ачарчылык жана тамак аштын тартышы. Тартыш болуп калат. Айдоо аянттары кыйрайт. Мен Вьетнамда көрүп келдим. Согуш ушунчалык күчтүү деңгээлде болгон, Америка өтө күчтүү жарылуучу заттарды таштаганда, ушундай жерлерде өтө чоң ямалар пайда болуп калган да. Айма ал жерге экин эгип болобу? Бирдеке кылып болобу? Жок. Бирок вьетнамдыктар ушундай умный, анан бир нерсеге өтө ылайыкташ тез эл болот экен дагы, алар ошол жерди да туура пайдаланыптыр да. Ал жерди балык бага турган фирма, атайын ошо сууда, деңизде багыла турган нерселерди өсүп өндүрө турган фирма кылып коюптур да. Халас, таң калыш керек буларга. Бирок бизде азыр деңиз немелери анчалык өнүккөн эмес. Бизге сурап талап дагы аз болгондуктан деңиз жандыктарына бизде сырткы эксперт күчтүү эмес, ошондуктан бизде бул нерсе мүмкүн эмес. Бирок биздики көбүнчө дыйкан чарбачылык болгондуктан тегиз аянтка биз муктажбыз кыргыздар. Себеби мал чарбачылык менен күнүбүз өтүп атат. Жер талкаланса, бул не экен? Бизге эң минус нерсе экен. Билим алуу токтойт, ден соолук системасы кыйрайт, ачарчылык жана тамак аш, айдоо аянттары бүтөт, эл ачка калат да. Мен айткандай, тонош, жеш, бири-бирини кырып өлтүрүш, согуштун эң жаман жери барып биз чочко жебе дейбиз го. Чочко эч нерсе эмес, адамды жеп калат согушта. Адамды жеп калат. Ошо согушта бул болгон окуялардан 45-жылы согуштан чыгып кайттык дейт. Согуштан чыгып кайтып бул окуяны ошол согушка барган адам небересине айтып берген, небереси мага айтып берген. Мен окуя көп айткандыктан ал дагы айтса керек да, балким ошо аксакалдар менен көп кызыгып сүйлөшөм. Ошо айткан. Биз де согуштан кайттык дейт.
Согуштан кайтып мен мусулман, башкалар мусулман эмес дейт да. Акыры келип сапар кылып келип өтө ач калдык. Адамдар бар жерге жете элекпиз дейт. Токойду аралап кетип атабыз, анан бир жарадар досубуз бар эле, ошол көз жумуп кайтыш болуп калды. Ушунчалык ачкабыз, эми жашаш максатында баягыны наргылар жешти баштады. Мен жебейм мусулманмын деп турдум. Андан кийин эле ушунчалык ачка болуп чыдабастан напсим жол бербеди, аларга кошулуп жедим дейт да. Эми бардыгыбыз бири-бирибизден коркуп калдык дейт. Качан бири-бирибизди өлтүрүп жеп коет экенбиз деп. Уктаганда да коркуп уктаймын дейт. Ошентип сапарыбыз аяктаганга чейин жол жүрүп, ушундай токойлордо барабыз. Күндө бири-бирибизге туура эмес көз карашта карайбыз. Ошентип барып кетип атып, эртең менен турсам, наркы эки адам урушуп кеткен эле, ошол бири-бирин өлтүрүп, бирөөсү өлүп, ошонун этин жей турган болдук дейт да. Ошонун этин жей турган болдук. Анан ошентип жетип бардык. Анын этин жеп, мунун этин жеп, эптеп жетип бардык. Ошол эл бар жерге жетип баргандан кийин эл өтө ачка, ачарчылык. Элде бир жакшынакай жегенге бирдекеси жок. Жумушсуздук, кыйроо, сыздоо. Анан ошентип базарды аралап кетип атсак дейт, бир башкача кийинген көрүнүп турат, күчтүү эле бир командир же бир жерде полковник. Анан бизди карап мынтип чакырды, биз акырын бардык. Баргандан кийин силерге өтө жакшы иш бар. Тамак ашыңар да бүт берилет, айлык маянасы ушунча деп ошол учурдагы акча суммасын айтып, бизди кызыктырды, алып кетти. Анан биз бардык. Барсак эми бир өтө чоң токойдун ичине кирдик. Чоң токойдун ичинде жатаканасы бар экен, бардык нерсеси бар экен. Анан ошол жерде биз отун чогултат элек. Өтө көп отундарды чогултат элек. Чогултуп, чоң казандардын астына отторду жага турган болдук. Жагат элек, анан мен ушул уктайбыз, ошо палаткада, тамак ашыбыз бекер. Кийин эртең менен турсам эле бир досубуз жок. Каяка кетти десек, шаарга кетти деп коет. Анан арадан бир-эки күн өтүп, дагы бир досум жок жанында жаткан. Анан сурасам, мен ушу жака кетти деп. Мен намаз окуймун, багымдатты окуймун деп, ошол мусулмандыгым дагы ушул жерде пайданы берди дейт да. Анан эмнеге пайда берди? Эртең менен бир тахажжудка туруп намаз окуйн деп тахажжудка турдум дагы. Ошол алысыраак жака барып, таратымды алып, буларга көрүнбөй эле окуйн деп, тахажжудта тынчыраак жерде, эч ким жок жерде мындай проблемамды айтып ыйлап окуйн деп, тынчыраак жерге мындай дарактардын ичине кирейин деп неме кылсам, биздин палаткада жаткан бирөөнү ошол жакта бир моско байлап коюшту дейт. Көпүрөгө моско байлап коюшту дейт. Анан күтүп турушту. Мосто кыйнашты, ар кандай ыкмаларды кылышты. Баягы айтор биз турган жер негизи адамдарды кыйнап, адамдардын органын үйрөнүп, адамдар кандай кылса кандай чыдайт, эмне кылса кантип чыдап кетет, кандай кылса канча күнгө жетет, балким суусуз калдырып калса мынча күнгө жетет, балким нансыз калдырса, айтор биз адамдардын окуп үйрөнүү, окутуу борборуна түшүп калыппыз дейт да. Ошондуктан тамак ашыңар бекер, ушунча айлык аласыңар. Балким өлтүрүшөт да бизди, ошондуктан каалаган суммабызды айткан экен да. Мен ошол жерде ушул түшүнүктөрдү алгандан кийин баягыны аңдадым. Аңдып карасам, ошонун теласын алып келип, биз от жагып жатабыз деген, үстүнү карабагыла от жаккыластыга деген казанга келип баягынын майыбын, өлүгүн таштап койду. Ошондо биз жеп аткан нерсе дагы не экендигин мен түшүндүм дейт да. Анан жүрөгүм дапылдап согуп, бул жерден качыштын аракетин кылып калды. Баягы суроону бербей калдым, досум каяка кетти, бул каяка кетти деп. Кезек мага келдиби деп. Бирок Кудайдан ошол учурда ушунчалык жалынып жалбарып келип өтө катуу ыйладым. Аллахым, ушул жерден чыгарсаң, өмүр бою өлүгү чейин орозо кармаймын деп ниет кылдым. Өмүр бою орозо кармап өлүп кетемен деп ниет кылдым. Аллах Таала мени ошол ниетиме жеткирди. Мен ал жерден эсен аман качып кеттим. Токойлордон аралап, кийин убакыт келет, учур келет, мен ушул токойлордон качканымды, коркунуч учурларымды башка бирөөлөргө айтып беремин деп өзүм кыйкырып, Аллахым жардам бер деп көрүнгөн дарага бекинип, көрүнгөн забордон секирип, айтор качып кеттим дейт да. Ошол учурда адамдын оозунан угуп жатып, мен ошол окуянын ичине кирдим да.
Өзүмдү ошол зонада элестеттим. Мен кандай кылат элем, эмне кылат элем деп. Чындыгында согуш бир адамга жакшылык алып келген эмес. Гитлер эмне кылды адамдарды? Гитлердин учуна күчтүү врачтары болгон, адамдын үстүндө лабораторияда өтө катуу окууларды алып барышкан да. Адамды кыйып, өлтүрүп, ички органын алып, ар кандай кылып кыйнап көрүшкөн. Не? Адам канча күнгө чыдайт, не кылат? Маданий мурастардын талкаланышы, тарыхый жайлар жок болот, мечиттер, китепканалар кыйратылат. Бир окумуштуу айткан, бул башка окумуштуу, мусулман эмес. Эгерде мусулмандардын Чыңгызхандагы бир доордо келип, мусулмандар көптөгөн байлыктарын, китептерин жок кылган, өрттөгөн. Ким келбесин мусулмандарга баалуу маселелерди жок кылат да. Бул китеп. Бизде көп нерселерди алып, азыр көп мамлекеттер өнүгүп кетти. Биз амал кылбай калганыбыздын негизинен. Бирок булар айтат, качан мусулмандардын мурдагы китептери биздин колубузда болгондо, биз Ай эмес, Марс эмес, андан сырткары башка планеталарда издеп таап, кыла көзү сайып коймокпуз дейт да. Коомдук тартиптин бузулушу, уурулук, зомбулук, кылмыштуулук өтө күчөйт. Зордоо өтө күчөйт. Ар ким нафсиге жараша каалап калат. Каалаганын билип кылып калат. Күч кимде болсо, ошонун натыйжасында. Ошондуктан да согушта байкасаңыз, согуштан кийин же согушта мындай чогулуп чала бандиттер көбөйөт. 5-6 кичине курал колдонгону билип, кичине спорт залга барып калган эле 10 биригип алып, не кылат? Тоношту баштап калат. Мина жана жарылуучу заттардан коркунуш. Согуштан кийин да жарылуучу калдыктар көпкө чейин элге зыян келтирет. Согуш бүттү, тынч эле азыр мамлекетибиз, бирок мисалы үчүн бирөө басып кетип атып, ошо билбеген мурда сакталып калган мини бомбаларды тебелеп алып, тепсип алып, жарылып кетип өлгөндөр өтө көп болот. Атайын границаларда, атайын частарда, атайын бир жерлерге коюлат, аны билбеген адам басып, канчалаган согуштан кийин дагы өлүп кетет да. Элдердин ортосундагы кээде дин аралык кастыкты өтө күчөтөт согуш. Жолдор дагы жок болот, көпүрөлөр дагы талкаланат, байланыш линиялары дагы жок кылынат, айтор эч нерсе калбайт. Ошондуктан да согуш жаман экен да. Суу маселеси дагы өтө кыйындыкка учурайт. Суу химикатка толот, электр энергиясы дагы жок кылынат. Ошондуктан да согуш жаман. Мекендештерим. Экологиялык зыян эң жаманы. Биз азыр мына табиятта отурабыз, сонун табиятта ушул арчалардын жок болуп кетишине мына курап баштаптыр. Жакшынакай гүлдөрдүн, жакшынакай өсүмдүктөрдүн жок болушуна себепчи жаныбарлар, ошол арыстан болсун, мурда биздин жерлерибизде бардык нерсе болгон. Вьетнамда дагы айтат, көп ошо арыстаны болсун, тигри болсун, бардык жаныбарларыбыз болгон, бирок согуштун натыйжасында көптөгөн жаныбарлар биздин мамлекеттен качып чыгып кеткен дейт да. Чындыгында ошондой, согушту жаныбарлар дагы сүйбөйт, качат. Көп жаныбарлардын өлүп кетишине дагы экологиялык зыян алып келе турган бул согуш экен. Суулар дагы булганат. Токойлор өрттөнөт, кыйратылат. Гуманитардык жардамга көз каранды болуп калат. Эң жаманы жардамга көз каранды болуп калат да. Ушул оозун ачып эле каяктан жардам келет экен, эмне келет экен, кандай продукт келет экен, ким парашютта бирдеке таштап кетет экен деп отуруп күтмөй болуп калат. Неге? Кылайын десе иши жок, эгейин десе жери жок, уктайын десе жайы жок, качкын. Ядролук коркунуч эң коркунучтуусу. Бүгүн дагы ядролук оружияларды анан дүйнөлүк деңгээлде жердин тегереги жерибиз болсо, жерди да огунан чыгарып бере турган деңгээлде оружиялар колдонулду, иштелип чыгарылды. Эгер буларды колдонуп коюшса, колдонобуз дешип атат дагы. Эгер колдонсо, бейкүнөө сиз дагы, мен дагы, мени көрүп жаткан сиз дагы өлүп кетишиңиз мүмкүн. Күнөөсүз миллиарддаган адамдар өлүп кетет да. Бул эң жаман, эң коркунучтуусу. Ошондуктан да Путиндин сөзүн бекер айткан жокмун, биз 3-чү дүйнөлүк согушка кадам коюп атабыз деп. Эркиндик чектелип калат. Ар кандай өзүнө өзүн өкмөт
шайлап алгандар, өзүнө өзү бийлик миндеп алгандар согуш учурунда өтө көп болот. Мындайлар өзүгө өзү эреже кылуулат. Диний көз караштагы агымдар пайда болот. Туура эмес агымдар пайда болот. Сен бизге келесиң, болсо өлөсүң деп. Эң жаманы бир нече муунга жетчү таасир калтырат. Караңгы ойлор калат. Өч алуу сезимдери калат. Анан ар кандай психологик жактан оорулар калат. Жүрөк оорулар, дарт оорулар, ички оорулар, бүт оорулар калат согуштан кийин. Ал баладан балага, муундан муунга өткөзүп берет да. Ошондуктан урматтуу мекендештерим, мен кээ бир маселелерди, согуш маселелерди айтууну туура көрдүм. Бизде Кудайыма шүгүр армиябыз бар. Негизи армиябыз дагы жок эле, негизи мурдараак армиябыз бар. Биз мамлекетибизде ар бир адам күчтөндүрүүгө аракет кылышыбыз керек. Кыргызстанды колдошубуз керек, Кыргызстандыкын жешибиз керек, Кыргызстандыкын кийишибиз керек, Кыргызстандыкын. Неге десеңиз, ошо кыргыздын бизнес өнүксө Кыргызстанда жашайт ал. Кыргызстанга пайдасы тиет, Кыргызстанга мектеп салат, Кыргызстанды өндүрөт, өстүрөт ошо бизнесмен. Кыргызстанга патриот болушубуз керек, мекендештерим. Бүгүн башканы колдош учуру эмес азыр. Биз илим жактан, экономика жактан башка мамлекеттердикин жеп ичип отурсак, алар өнүгө берет. Биз каяка барабыз эртең? Кийинки ок бизге кадалып калбасын. Биз бүгүн биримдикте бир мындай эри чаркак болуп өсүшүбүз керек, өнүшүбүз керек. Алтын башыңыздар аман болсун. Согуш болбосун, тынчтык болсун. Мекенибизди сүйөлү. Ар бир карыч жерин көздүн карегиндей сактайлы. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи